هذه بركاتكم فهمت الرئيس. انتم اتيتم بالبركه، انتم من بلاد المطر. Hurmatlı Minister Mırza, siz menen kayradan Dubai jergesinde Arap Emiratlarında joluguşup atkanıma kuvanычтамын. Kırgızstan menen Emirattın ortasında bir tuğandık mamelelerdi önüktürüp har jıl ötkөн sayın jogorku dengелге көтөрүлүп бара жатканыбыз мени кубандырат. Биздин şu акыркы 2 жылдагы сүйлөшүүлөрүбүз жана алдыга койгон пландарыбыз, биргелешкен долбоорлорубуздун жыла баштаганы мына сезилип турат жакын арадан бери. Эми мындан дагы тез темп менен жылышын каалайт элек. Birikкен Arap Emiratlарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын Кыргызстанга сапарын уюштурсак жакшы болот. Анткени былтыркы жылы мен келип официалдуу түрдө келип жолукканда дагы сөз берген, ушул жылы же аркы жылдары барабыз деп. Ошондо бул бизге расмий сапар менен барып кетсе, мындан дагы биздин биргелешкен кызматташуубуз баягындай ылдам темп менен жогорку деңгээлге чыгып калмак. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой былтыркы жылы 2 декабрда Абу Даби Кыргыз Инвестмент биргелешкен колдун компаниясынын уставдык документтерине кол койгонбуз. Жакында ушул жылдын 8 февралында директорлор кеңешинин биринчи жыйыны болуп өттү. Директорлор кеңеши өз ишин негизи башташ керек деп ойлоймун. Эми ушул инвестициялык долбоорлорду эки тарапка бирдей болгон пайда бере турган чоң долбоорлорду ишке ашырып баштасак жакшы болот. Hurmatlı Minister Mırza, söz gezegizge vereyim. شكرا لكم فخامة الرئيس. Hurmatlı Prezident Mırza, эң алгач саламдарымды айткандан кийин ушул сиз жеке өзүңүз бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммитине жеке катышып отурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирип койгум келип турат. Сиздин жеке катышууңуз бул бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммитине дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын мазмундук деңгээлде кошуп турат. Ошондой эле сизге Бириккен Араб Эмираттарынын президенти улуу даражалуу бир тууганыңыз Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын ысык саламдарын жеткирип коюуга уруксат этиңиз. Ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти жана премьер-министри Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактумдун дагы ысык саламдарын жеткирем. Ошондой эле ошол Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, вице-премьер-министри жана президенттин иштери боюнча министри Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаяндын дагы ысык саламдарын сизге жеткирем. Урматтуу президент мырза, сиз жана айтып кеткендей биз дагы ушул биргелешкен макулдашуулардын алкагында жетишкен ошол биргелешкен холдингдин алкагында инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга биз да кызыктарбыз. Ошондой эле биз дагы аракеттерибизди жасап жатабыз. Ошондой эле мындан тышкары Маздар компаниясынын алкагында дагы ошол Кыргыз Республикасында күн электр станциясын куруу долбоору боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча дагы буюрса жана биргелешкен бир келишимге жакынкы күндөрү жетебиз деп ишенем. Ошондой эле буга чейинки сиздин иш сапарыңыздын алкагында дагы өзүңүз бизге багыттарды бердиңиз эле. Бул боюнча мен айтып кетсем, биз дагы биздин урматтуу элчибиз тарабынан дагы тийиштүү иштер жүрүп жатат. Буюрса алдыга жылуулар бар. Ошондой эле урматтуу президент, сизге маалымат катары айтып койсом, буюрса биз эки тараптуу кол коюла турган келишимдерди даярдоо багытында дагы иштерди жүргүзүүбүз зарыл. Анткени ал келишимдерге улуу даражалуу президент Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын сиздердин өлкөңүздөргө болгон зыяратынын визитинин алкагында колдор коюлат. سوف توقع خلال زيارة صاحب السمو رئيس الدولة لبلدكم الكريم.